Суюктукту чачып канистрлерди ыргытышты. Мындай окуя Бишкекте болду. Мэриянын маалыматында муниципалитеттин кызматкерлери уруксат берилбеген объектилерди демонтаждап баштаган. Бул жерде мурда гараж кооперативи жайгашкан. Бирок алардын ээлери нааразычылык билдирип, бензинге окшош суюктукту чачып канистрлерди ыргытышкан. Окуя болгон жерде милиция кызматкерлери чакырылган. Аялын жана майыптыгы бар уулун айоосуз сабап келген. Токмокто аялын жана биринчи топтогу майыптыгы бар баласын айоосун сабап жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирди. Милицияга 52 жаштагы жаран кайрылып, аны жана 21 жаштагы майыптыгы бар уулдун жолдошу айоосуз сабап келерин айтып, чара көрүүнү суранган. Шектүү делген 55 жаштагы жаран кармалып, жашаган дарегине тинтүү жүргүзүлгөндө тиешелүү далил буюмдар табылган. Милиция шектүүнү убактылуу кармоочу жайына киргизди. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Силердин жардамыңар менен биздин маселебиз бүгүн чечилип жатат. Саат 11-лерде Камчыбек Кыдыршевич өз кабинетине бизди кабыл алды. Маселебизди адилеттүү түрдө чечип берди. Кудай буйруса, бизге 3 комнаталуу квартирадан 2-нү беребиз деп сөз берди. Ишти Камчыбек Кыдыршевич өзү көзөмөлдөп турам деди. Камчыбек Кыдыршевич, сизге аябай ыраазыбыз. Аллахым да ыраазы болсун. Жана кыргыз элиме дагы Алла Таала ыраазы болсун. Кудай буйруса, биздин маселебиз чечилип жатат. Баарыңыздарга рахмат. Саламатсыз, папа. Бес текшерген қанша болды? 10 сом. Қошып қойдым. Шын айтқанда, апа, мен сіздерге жардам берейін деп келдім. Біздің баштан нелер ғана өтпөгін, сезіміңде жаш жүрегің өрттөнгін. Айтайын деп дарманың жоқ айтышқа, башты салып қайра артқа барышқа. Мен атым Сатина, өзüm инвалид, 2-нчи группа менен 2 жылда 3 жылда операция болорум. Ай сайын 4000 пенсия алам. Ийсем орукчан пысык кызым бар. Азыр пысык больницада. Ошо 2 кыздын көзүн карап жашоомдун өтүп жатканына шүгүр кылып жашап келем. Азыркы жашоом мындайча айтканда ит жашоодо жашап атам да. Ең башкысы азыр мага акчалай жардам болсо. Аллахым жалгасын. 2 дүйнө ыраазычылыгын берсин. Амин. Отчет катары чыгаруудам. $7300 болду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 007084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 болду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. 2 дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ананайын ишоңыз карабайтым көзгөрүнө тиледим будалаган. Эшентет адамдар ошондойбуз баары.
Kolundan bir deme geçse şimdi. Bayqışlıklardı ortak. Üret kıldı taşıyım. Yaşındaylarga жақсы жардам береді дейді. Жақсы адам екен. Соу дейсің. Соу деймін. Үші зарып жана жашасын. Ашылардың соу дейсің. Жақшығымды жетімдері бақыштар. Temsil edip görüngen tinti büyün tartı alıp evi kamsızlandırıp cün verip monday kılıp cin büyünürde yaşağıla deyip koyğunun orduna hayradı. Adam boşundaydı. Hep demeli özüm geliyor bu meçin ögül tartat. Şimdi çıktı anam. Кыргыз прокуратурасы дагы кирген. Тактап айтканда, кечирген Кыргыз прокуратурасы түзүлгөн күндөн тартып эле Кыргыз Республикасы прокуратура органдарынын урматтуу кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, ардактуу мекендештер жана бүгүнкү иш-чаранын салтанаттуу меймандары. Мындан туура 100 жыл мурун азыркы мамлекетибиздин өзөгү болгон Кара-Кыргыз автоном облусу аны менен бирге бүгүнкү бир топ мамлекеттик органдарыбыз түзүлгөн. Быйыл ошол Кара-Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы менен кошо бир катар мамлекеттик органдардагы кылым баскан мааракесин салтанаттуу белгилешүүдө. Мына ошол органдардын ичинде Кыргыз прокуратурасы дагы бар. Андыктан оболу мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылган орган кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын түзүлүшүнүн 100 жылдык мааракеси жана бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Кыргыз эли байыртан эле адилеттүүлүктү туу тутуп, уул кыздарын жаштайынан чынчыл, калыс, адептүү, ыймандуу, эң башкысы эли жерин сүйгөн мекенчил ата уул кылып тарбиялоого умтулушкан. Тарбия берүү жалаң гана үй бүлөнүн же ата эненин милдети эмес, коомдун же элдин жалпы милдети болуп саналган. Жаштарды эр жүрөк, тайманбас, кайраттуу, сөз багып, нарк сактап, адилет болууга тарбиялап, таптап келишкен. Бара-бара алардын арасынан эң мыктысына коомдо тартипти, үрп-адатты, салт-сананы сактоочу милдет тапшырылган. Элибизде мындай эрежелерди эл жакшылары, уруу аксакалдары аткарып келгендигин басып өткөн тарыхыбыз тастыктап турат. Ал эми бүгүнкү күндө бул милдетти прокуратура органдары аткарууда. Прокуратура мыйзам сакчысы деген таасын сөз журтубузга сиңип кеңири айтылып келатат. Себеби кылым карытып, далай кысталыш замандарды баштан кечирген Кыргыз прокуратурасы түзүлгөн күндөн тартып эле мамлекеттин жана коомдун укуктук негиздерин бекемдөөгө чоң салым кошуп келди. Мындан 100 жыл мурун 1924 жылдын 22 ноябрында Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин президиумунун токтому менен облустук сот жана облустук прокуратура түзүлгөн экен. Мына ушул күн Кыргызстандын прокуратурасы түзүлгөн дата катары тарыхта калып, бүгүнкү күнгө чейин белгиленип келе жатат. Ошол Кыргыз прокуратурасы түзүлгөндөн кийин Кара-Кыргыз автоном облусунун алгачкы прокурору болуп Михаил Безносиков дайындалган. Кийинки жылы Алексей Дорогов, андан соң Вельтиян бул абройлуу кызматка келишкен. Ал эми 1927 жылы юстициянын элдик комиссары, 1916 жылдагы көтөрүлүштүн жана 1917 жылы уюштурулган Букара Кедейген Багалдар союзунун катышуучусу Таш Кудайбергенов алгачкы кыргыз прокурору болуп дайындалган. 1929-1933 жылдары бул кызматты Искендер Жоламанов аркалаган. Мына ушул аталарыбыз мыйзам сакчылыгына алгачкы
чыйыр жолду салып берген деп сыймыктануу менен айтсак болот. Өлкөбүздө Совет бийлигинин калыптануу учурунда Кыргыз прокуратурасы республиканын аймагында бирдиктүү мыйзамды бекитүүдө өзгөчө ролду ээлеген. Архивдик материалдар, адабий булактар күбөлөгөндөй, прокуратура органдары эмгек келишимдерине жөнөкөй катмардын укуктарынын сакталышын текшерген, мал уурдоочулук, пара алуучулук, акча жыйноочулук, шайлоо укугун бузуулар менен күрөшкөн, жумушчуларды шайлоого катыштырбаган фактыларды аныкташкан. Согуштан кийинки мезгилдерде республиканын прокуратура органдары зор агартуучулук иштерин жүргүзүү менен бирге сабатсыздыкты жоюуда өзгөчө чоң салымын кошуп, мыйзамды жайылтуу иштерин аткарышкан. Улуу ата мекендик согуш жылдары бардык тармактын, анын ичинде аймактык прокуратуралардын иш аракеттери аскердик нукка бурулган. Республиканын аймагында кылмыш иштери курчуп, куралданган бандиттик топтор, аскерден качкан дезертирлер тарабынан мамлекеттин мүлкүнө кол салуу жана башка кылмыштар көбөйгөн кыйын шарттарда дагы прокуратура органдарында иштегендер ак ниеттүүлүгүн, чыдамкайлыгын жана кесипкөйлүгүн көргөзө алышкан. Мамлекетибиздин тарыхындагы өзгөчө оор кырдаалда прокуратура кызматкерлери жүктөлгөн милдеттерин татыктуу аткарып, согуш учурундагы мыйзамдуулукту жана коомдук тартипти камсыз кылууга багытталган ишмердүүлүгү улуу жеңишке жетүүгө чоң салым болгон десек жаңылышпайбыз. Кан күйгөн согуш учурунда согушка катышкан прокуратура органдарынын кызматкерлери дагы көп болгон. Алардын катарындагы Калыйнур Усенбеков, Шейшек Акаев жана Александр Сатаровдардын ишмердүүлүгүн өзгөчө баалай кетсек болот. Улуу ата мекендик согуштан кийин көз карандысыз мамлекет болгонго чейин Кыргыз прокуратурасынын тарыхында бир топ чоң өзгөрүүлөр жана бурулуштар болгон. 1990 жылдын 15 декабрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларациясы кабыл алынгандан кийин прокурорлор өздөрүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууда бир дагы мамлекеттик органга көз каранды болбой, Кыргыз Республикасынын жогорку советине жооптуу болуп отчет бере баштаган. Натыйжада прокуратура органдары ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүгүнө, мамлекеттик бийлик органдарынын тутумундагы ээлеген ордуна жараша Кыргыз Республикасынын конституциясында өзгөчө макамга ээ орган катары бекитилген. Ошентип өзүнүн 100 жылдык басып өткөн жолунда мыйзамдар биз мыйзамдар менен күчтүүбүз деген ураан алдында Кыргыз прокуратурасы далай кыйынчылыктарды башынан кечирип, мамлекетибиздеги болгон бардык өзгөрүүлөрдү жон терисинен өткөргөн. Мындан улам бүгүнкү мамлекетибиздин укуктук жактан калыптанышынын жигердүү катышуучусу болгон десек дагы жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө прокуратура органдары бирдиктүү, борборлоштурулган система катары жарандардын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылууда Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөөдө негизги ролду ойнойт. Укук коргоо органдарынын ишин координациялоо менен бирге прокуратура кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөшүп, өлкөдө мыйзамдуулуктун, акыйкаттуулуктун үстөмдүгүн орнотуп, укук тартибин чыңдоо жаатында талыкпастан аракеттенип келе жатат. Ушу тапта прокуратура органдары натыйжалуу иш алып барууда десек болот. Мыйзамдардын аткарылышы боюнча жалпы көзөмөл багытында 20 миңдей укук бузууларды аныктап, аларды калыбына келтирүү боюнча прокурордук чара көрүү актыларын киргизип, жарандарыбыздын укуктарын коргоп, мамлекетке келтирилген миллиарддаган зыяндардын ордун толтурууга чоң салым кошууда. Сиздер алдыңыздарга коюлган милдеттерди мындан да ыкчам жана сапаттуу аткарасыңар деп мен терең ишенем. Урматтуу жыйындын катышуучулары, өлкөбүздө масштабтуу кайра куруулар ишке ашырылып, укуктук мамлекеттин негиздери ырааттуулук менен бекемделип жаткан шартта прокуратуранын ролу жана мааниси өсүүдө. Акыркы жылдарда прокуратура органдарынын ишин өркүндөтүү үчүн көп иштер жасалды. Жөнөкөй адамдардын укуктарын, мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Терроризмге, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш күчөтүлдү. Мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоодон улам прокуратура органдарынын материалдык техникалык базасы бекемделип, кызматкерлердин социалдык шарттары жакшыртылды. Кыргыз Республикасынын укуктук саясатын өркүндөтүүгө жана өнүктүрүүдө прокуратуранын ролун белгилебей коюуга болбойт.
Президенттик кызматка келгенимде коомчулукта мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылуу, башкача айтканда прокуратуранын ролун жогорулатуу боюнча берген тапшырмамдын негизинде башкы прокуратуранын жетекчилиги астында жаңы кылмыш жаза, жазык процесстик кодекстери жана Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Ал эми атайын жарлык менен бекитилген 2023-2026 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын укуктук саясатынын концепциясында прокурордук көзөмөл мыйзамдарды тутумдуу талдоо менен тыгыз байланыштуу экендиги айтылып, прокуратура мамлекеттик орган катары колдонулуудагы ченемдик укуктук актылардын карама-каршылыктарына толук эместигине жана башка кемчиликтерине сарасеп салары баса белгиленген. Ошондой эле быйыл 2025-2030 жылдарга карата мамлекеттик органдар тарабынан коррупциянын алдын алуу натыйжалуулугу механизмдерин колдонуу жана коррупцияны минималдаштыруу боюнча туруктуу натыйжаларга жетүүгө багытталган чаралар комплексин ишке ашыруу максатында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегия бекитилди. Тизмектелген иш аракеттердин натыйжасында кылмыштуулукка, анын ичинде коррупцияга каршы тынымсыз күрөш жүргүзүү коомдо жаңы маанайды, мыйзамдын күчүнө жана адилеттикке болгон ишенимди жаратты. Мыйзамды бузуп, мамлекеттик түзүлүшкө зыян келтирген кызмат адамдарына карата прокуратуранын иштиктүү чара көрүүсү көңүл бурууга арзыйт. Башкы прокуратура ишмердигинин негизги багыттарында учур чакырыктарына өз убагында жооп кайтаруунун маанилүүлүгүн эске алуу менен санариптештирүү, анын ичинде кылмыштардын бирдиктүү реестри жана укук бузуулардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык системаларынын толук кандуу жана туруктуу ишин камсыз кылып келатканын баса белгилеп кетейин. Прокурордук көзөмөлдүн так жүргүзүлүшү менен бүгүнкү күндө жеке ишкерлердин мыйзамдуу кызыкчылыктары ишенимдүү корголууда десек болот. Ошол эле учурда бюджеттен уурдалган миллиондор мамлекетке кайтарылууда. Урматтуу прокурорлор, бардык жарандардын мыйзам алдында бирдейлигин камсыз кылганда гана мамлекетке адилеттүү, демократиялуу жана укуктуу мамлекет деген баа берилет. Күч кайсы тарапта болгону маанилүү эмес, мыйзам кайсы тарапта экени маанилүү деген сөз бекеринен айтылбайт. Биздин баш мыйзамыбызга ылайык аткаруу бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын так аткарылышын, укук коргоо органдары мыйзамдарды так сакташын көзөмөлдөө сиздердин артыкчылыктуу милдетиңиздер. Баарыбызга маалым, баш мыйзамга ылайык адам укуктары менен эркиндиктери Кыргыз Республикасынын баалуулуктарына кирет. Сиздер карапайым жарандардын укуктарын жана мамлекеттин кызыкчылыктарын натыйжалуу коргоого, Кыргызстанда укук талаасынын бирдиктүүлүгүн камсыз кылууга жетишип, терроризмге, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө тийиссиздер. Мен сиздерди жарандардын, айрыкча калктын социалдык жаткан аялуу катмары тууралуу кеп болгондо, алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын этибарга албоо фактыларына ыкчам, так жана токтоосуз жооп кайтарууга чакырамын. Албетте, мунун бардыгы прокурорлордон жогорку кесипкөйлүктү, күчтүү, эркти, биримдикти жана принциптүүлүктү талап кылат. Ар бириңиздердин көкүрөгүңүздөрдө кылмыштуулукка каршы күрөштө жана коомдун аң сезиминде кылмыш ишин козгоодо ылгап мамиле жасоого жол берилбейт деген принциптер бекем орношу керек. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө катуу болушу кажет, ошол эле учурда адилеттүү да болууга тийиссиздер. Ар бир кылмыш ишинин артында адам тагдыры турганын эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ар бир кыргыз жаранын урматтоо, анын укуктары менен эркиндигин камсыз кылуу Кыргыз прокуратура органдарынын ишмериндеги артыкчылыктуу милдеттерден болушу зарыл. Кыргызстандын прокуратура органдарында өз катарында коррупцияга жол бербеген, тазаланууну камсыз кылган, кесипкөй кадрларды кынтыксыз тандай алган, таза, ак ниет кызматкерлерди өстүрө билген мыкты система түзүлүшү керек. Мыйзам таянычына айланган урматтуу прокурорлор, кесиптик ар намысты жогору кармоого, сатылбастыктын, моралдык жактан тазалыктын, жөнөкөйлүктүн үлгүсү болууга берген антыңарга бекем туруп, эл журтка, мекенибизге, Кыргызстанга ак кызматыңарды улантасыңар деп бекем ишенемин. Мыйзамдын ишенимдүү сакчылары деген ардактуу наам ар дайым силердин жооптуу ишиңерге күч кубат, шык дем берип турсун. Прокуратура органдарынын бардык кызматкерлерине
чың денсаулык, үй бүлөлүк бакытты алай жана албан ийгиликтерди каалайм. Дагы бир ирет 100 жылдык мааракеңиздер менен сиздердин майрамыңыздар менен куттуктаймын. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.